Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Кыргыз адабияты сабактын темасы Алыкул Осмоновдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы. Сабактын максаты: окуучулар Алыкул Осмоновдун өмүр жолу, чыгармачылыгы жөнүндө кеңири маалымат алышат. Окуучулар көркөм айтууга, өз оюн эркин айта билүүгө үйрөнүшөт. Ырларды айтуу менен эске тутуу жөндөмдөрүн калыптандырышат. Эли жерин, ата мекенин алыкулдай сүйүүгө, аны көздүн карегиндей сактоого тарбияланышат. Кыргыз адабиятынын классиги, поэзиянын алпы, новатор акын Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта азыркы Панфилов районундагы Каптал Арык айылында туулган. Таланты таш жарган залкар акын Алыкул Осмонов бели катып, боорун жерден көтөрө электе эле ата энесинен ажырап, жетимдиктин азабын да, турмуштун кыйынчылыктарын да башынан өткөргөн. Балдар үйүндө тарбияланып жүргөн кезинде эле адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр да жазып көрөт. 14 жашында Фрунзедеги педагогикалык техникумга кирип, анын алдындагы адабий иримге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930-жылы Сабаттуу Бол газетасынын сентябрь айындагы санына биринчи жолу анын Кызыл жүк деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары газета журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. 1935-50 жылдардын аралыгында ал 10дон ашуун ыр китептердин ээси болду. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонустан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери жыйнактары жарык көрөт. Мой дом аттуу ырлар жыйнагы 1950-жылы Москвадан орус тилинде басылды. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратат. Алыкул Осмонов эң мыкты котормочу да болгон. Ал Пушкин, Низами, Шота Руставели сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарынын көркөм дүйнөсү менен кыргыз окурмандарын биринчилерден болуп тааныштырат. Айрыкча улуу акын Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр поэмасын Алыкул таржымалдаган котормосу аңызга айланып, атпай ата журтубуздун бүт булуң бурчуна жетет. Афтан дилда бойду керип таштаптыр, солкулдатып арфа күүсү ырдаптыр, тарткан күүсү бой эрте муң канат, кыз жигиттер аны курчап алыптыр. Шашып кирип деп жиберди карагул, Тинатин нур келсин деди о таксыр. Афтан дилге эми кайдан олтуруш, бой жасанды болду белем сонун куш, көптөн бери көрө албаган сулууну азыр көрөт, кандай бакыт болду туш. Мына эми күйүп жүргөн махабат, эки ашыкка сагынычтуу жолугуш. Калемдеш жана замандаштарына караганда Алыкулдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө. Кудайга 1000 мертебе калп айтса да, ырына бир да жолу калп айта албаган бул акын өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. Акын мөлү Алыкул өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес. Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан да анын сураганы бир гана нерсе эле, ал ыр болчу. Мен турмушта сараң ач көз эмесмин. Өктөө кылып ай аз бердиң дебесмин. Байлык, үй жай, ден соолуктан ардактуу, мага берсе эки сабак ыр берсин. Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу Алыкул Осмоновду көп нерсеге милдеттендирген. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз жараткандарын өзү жериде. Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди. Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле. Алыкулда андай касиет сапаттардын баары бар болчу. Өзгөчө акынга кереметтүү ысык көл дем күч берер эле. Анан дагы жандай көргөн жалгыз досу ысык көл болгон. Ысык көл кээде тынч да, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун. Ысык көл кээде тынч да, кээде толкун. Жар куруп жаркылдаткан жаштык отун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир кыял мындай курдаш күткөн жокмун. Алыкул чыгармачылыгына дем берген сүйүү сезимине да туш болот.
Махабатка мас болуп нечендеген мукамырларды жазат. Сүйүү эмне? Сүттөй таза колукту. Ансыз анан алтын өмүр толукпу? Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү Бермет, Жакут, Каухар кийип жолукту. Кучактадым, өптүм, кыстым боорума. Бул турмушта өлгөнчө бир болууга, бирок сүйүү эң жалганчы нерсе экен. Кош деди да от карматты колума. Экинчиси андан сулуу, андан жаш. Жалынына жана турган жансыз таш. Анын көркү миң бир түрлүү көрүнүш. Мен андыктан кайра кумар, кайрамас. Аздууладык жаштык мастык ойнунда. Ант бериштик өмүр байлап көп жылга. Бирок сүйүү жерден муздак нерсе экен. Жашырынды жылаан таштап мойнума. Бирок ташбоор тагдыр бул сезимди акынга түбөлүк байлабайт. Арзып сүйгөн айдайы башкага турмушка чыгып төрөттөн көз жумат. Бул дагы акындын белин эртинтип бир топ эле алсыратып коет. Кийин Зейнеп менен баш кошуп бирге түтүн булачат. Жаш үй бүлөнүн бактылуу турмушу да көпкө созулган жок. Сүттөн таза, жаңыдан ыңаалап жарык дүйнөгө келген жыпар кызынын периште сымал көккө учуп кетиши менен коломтодо жарака кетип жубайлар эки жакка кетет. Тооруй басып, тосуп чыгып жолумдан. Бурай кармап, майыштырып оңумдан. Жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө, ташбоор өлүм тартып кетти колумдан. Күндөр болду, ырас, аздым жүдөдүм. Эртесинде кайра унутуп күлгөмүн. Бирок чиркин, бөбөк деми күчекен, эч мынчалык ууланбаган жүрөгүм. Эң таза эле сүт үстүндө каймактай. Сайрайт эле булбул кушту сайратпай. Бирок тагдыр жеткирген жок ал күнгө. Ай чиркин ай, өмүрүнүн кыскасы. Алтын да бар, асыл да бар элдерде. Не бир түркүн сонундар бар дүйнөдө. Ошончолук кымбаттардын ичинен атасы үчүн бөбөккө тең жок эле. Ач ажал эми арбайган колун алыкулду көздөй сунуп, өлүм жакындап суусу түгөнө берди. Ашкере Айкөл ташкындаган таланттын туз насиби 35 жылга гана өлчөнгөн экен. Залкар акын 1950 жылы 12 декабрда дүйнөдөн кайтат. Акындын ак баракка түшпөгөн, айтайын деп айта албай, жазайын деп жаза албай калган канча ыры калды экен. Ырас өмүр кандай кыска, кандай аз. Тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейли эле, анын октой тездигине кадатпаш. Кечээ гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты бозат минген 30 жаш. Токточу өмүр, токтой тур. Көзүң чуңкур, өңүң кансыз сары сур. Тиле албассың, жоголо бер, кете бер. Сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур. 15 жолу улам кайра туулуп, 15 жолу жашарбасам карап тур. Бар бололу, түгөнбөйлү курдаштар. Узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Кымбаттуу окуучулар, силерге тапшырма. Алкул Осмоновдун китептеги ырларын жаттагыла. Көңүл бурганыңарга рахмат.